азыркы магазиндерине Айзат Бегалиева Канышкыя айыл аймагындагы сүттү кайра иштеткен заводдун өткөн жылы ишке түшүргөн. Бул жайда күн сайын 2 тонна сүттү иштетүүгө болот. Учурда 6 түрдөгү сүт азыктары чыгарылат. 7 түр продукцияны үйрөндүк. Ал технологдон да келип иштеп эме кылып кетти, 2 ай жүрүп кетти. Анда кефирдин 2 түрү 2,5% менен 1%-лүгү, сметананын 2 түрү 15-20%-лүктөрү, сливочное масло, андан башка творог, жанагы сырды биз баягы упаковка жок болгондон соң убактылуу жана заказ аркылуу жасап көргөнбүз. Бирок эми элге чыгарып регистрация кылганбыз да, жасап туруп. Мына ошентип 6 түр продукцияны биз чыгарып келе жатабыз да азыркы күндө. Өндүрүлгөн продукциялар жергиликтүү базарларга жана чаткалдагы кен казган компаниялардын бирине сатылат. Ишкер айымдын белгилөөсүндө бир эле компания жумасына 1000 бөтөлкө айран сатып алат. Эмедеги Эти Бакыр Терексай фирмасына жумасына 1000 бутылка кефир азыркы күндө алышып атышат. Ошо 1000ге жакын болуп атат, 900, 800, ошо 1000ге жакын алышат, кээ бир күндөр 1000 болуп алышат. Андан башка дагы Аксала Букага дистрибьютер балабыз бар. Ошол магазиндерге таркатат продукцияларды. Анан Чаткал районунда магазиндер, дүкөндөрдө. Аталган заводдо учурда 7 киши эмгектенет. Алардын бири күн алыс муна менен элден сүт жыйнап келет. 1 литр сүттүн баасы 20 сомдон сатып алынат. Азырынча сүт азыраак жыйналгандыктан жумушчулар да бир аз азайган. Ал эми жайкысын сүт көп болуп, жумуштун көлөмү менен жумушчулар да көбөйөт. Ооба, өзүбүздүн айлыбызда иш чыгып, жумуш Кудай кааласа ушу өзүбүзгө чай чөпөбүзгө жетет. Кудай кааласа ушулар менен иштешип жатабыз. Ушуларды тазалап, жууп, тазалап, ушуларды кылабыз да биз. 3 кыз замендешип иштейбиз. Сүт завод ачууну Айзат айымдын жолдошу Талантбек Ботобеков демилгелеген. Анын белгилөөсүндө райондо сүттү кайра иштеткен бир да ишкана болбогондуктан адамдар сүттөрдү кайда сатарын билбей убара тартышчу. Жердеги уйлардын, сан уйлардын айрыкча сүтүн элдер эми курутмай кылып эле токтолуп калатат. Анан көпчүлүгүн аны кылганга да шарты жок, жайлоого чыгыш керек. Андан тышкары мына өзүбүздө кен байлыктар Кудайга шүгүр жаңыдан ачылып аткан мына чоң-чоң кен байлыктардын 4-5 бар. Ушуларды иштеп аткан өзүбүздүн балдарды, Кыргызстандан келген жарандарды ошо сүт азыктары менен камсыз кылуу максатын ачканбыз, негизги максат. Сүттөрүбүздү бышырып, сүзмө кылганда да бир аз кыйынчылык болчу. Азыр эми бир топ жеңилдик болуп калды. Сүттөрдү саап эле 2 күндө бир бияка өткүзөбүз. 20 сомдон алышат. Өздөрү машина менен келишет, жолго чыгып мынтип күтүп турабыз. Анан анча эле оңой бизге кичине болсо да чачакага чыгып турат сүттү. Сүт заводду куруп атайын жабдууларды сатып алууга 12 миллион сом жумшалган. Анын 9 миллион сомун мамлекет тарабынан берилүүчү жеңилдетилген насыят түзөт. Ишкер алдыда сүт азыктарынын дагы бир нече түрүн өндүрүүнү жана сүт багытындагы мал чарбасын түзүүнү пландап жатат. Кабылбек Үчкөнбай уулу, Тынчбек Дуболдаев, Жалал Абад облусу.